Урматтуу мусулман бир туугандар, жогоруда окулган аятта Алла Таала ыйман келтирген пенделерге кайрылып минтип айтат. О ыйман келтирген момундар, Алла Таалага каршы чыгуудан сактангыла, жана туура сөздөрдү сүйлөгүлө. Ошол себептүү Алла Таала да силердин ишиңерди түздөп, күнөөңөрдү кечирсин. Кимде ким Алла Таалага итаат кылса, улуу бир ийгиликке жеткен болот. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде минтип айтат: бир кишинин жүрөгүндө бир учурда ыйман менен капырдык, тууралык менен жалганчылык, кыянатчылдык менен аманатчылдык бирикпейт. Урматтуу жамаат, ислам дини дайым чын туура сөздөрдү жана акыйкатты сүйлөөнү буйруйт. Чынчылдыкта Алла Тааланын ырайымы бар. Чынчылдык менен тапкан мал мүлктө береке бар. Чынчылдык менен адам баласы кадыр барк табат. Адам баласы бул дүйнөдө жана акиретте оозунан чыккан туура сөзү жана кыймыл аракети менен бааланат. Урматтуу жамаат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде минтип айтат: чынчылдыктан ажырабагыла. Анткени чынчылдык инсанды жакшылыкка, жакшылык да бейишке жеткирет. Бир киши дайым туура сөздөрдү айтып, тууралыктан ажырабаса, Алла Тааланын алдында чынчыл болуп жазылат. Жалгандан сактангыла. Анткени жалган адамды жамандыкка, жамандык да адамды тозокко жетелейт. Бир киши дайым жалган сөздөрдү айтып, жалганчылыгын токтотпосо, Алла Тааланын алдында жалганчы деп жазылат. Урматтуу жамаат, бир коомдо фитнанын, бузукучулуктун, жайлоосунун, достуктардын, үй-бүлө ынтымагынын кыйралышын эң негизги себептеринин башында мына ушул чынчылдыктан, тууралыктан алыс болуп, булардын жоголуусу болуп эсептелет. Чынчылдыктан ажырап, жалганчылыкты максат кылган киши бул дүйнөдө жана акиретте бактысыз болоору анык. Жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү, жашоосу менен бизге үлгү болгон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жалганчылык жөнүндө өтө аяр мамиле жасаган. Жаш балдарга да тамашалап да жалган сүйлөгөндү тыйган. Күндөрдүн биринде бир аялдын баласын чакырып, кел, сага бир нерсе берем дегенин угуп, ага эмне бересиң деп сурайт. Кургаган курма деген жоопту алган соң, абайла, ага бир нерсе бербегениңде бул сен үчүн бир жалгам деп жазылмак деп айтат. Урматтуу жамаат, чынчылдыкты, сый урматты өзүбүзгө уран кылышыбыз зарыл. Кыяматта ар бир сөзүбүзгө, аткарган ар бир ишибизге жооп берерибизди эч качан унутпайлы.